Күнүбүздүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына "Мен убактымды куугунтук эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө чогултууга жумшашым керек" деген билдирүүсүн жазып калтырган. Катуу жааган жаандан улам пайда болгон сел коркунучуна байланыштуу Каракол суусуна жакын жайгашкан турак үйлөрдүн ээлери коопсуз аймакка көчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Каракол суусунун деңгээли көтөрүлүп, тегерегинде жакын жайгашкан турак үйлөрдү каптап кетүү коркунучу пайда болгондугуна байланыштуу 27 турак үйлөрдүн ээлерин коопсуз жайга көчүрүү иштери жүргүзүлгөн. Мындан сырткары Каракол суусунун жээгиндеги бак-дарактарды тамыры менен агызып кеткен жана бир көпүрө авариялык абалда деп билдиришти Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Бүгүн Олимпиада оюндарынын 8-күнүндө 21 топтоо медаль ойнотулат. Кыргызстандык спортчу Бакдөөлөт Рыскылбеков оор атлетика боюнча 96 кг салмакка чейинкилер арасында күч сынайт. Мелдеш Бишкек убактысы боюнча 5-10 мүнөт калганда башталат. Белгилеп кетсек, Токиодогу оюндарга Кыргызстандан 16 спортчу жолдомо алган. Учурда биздин өлкөдө бир дагы байге жок. Олимпиада оюндары 8 августта жыйынтыкталат. Instagram аккаунттун коопсуздугу үчүн жаңы функция киргизет. Мындай чечим өспүрүмдөрдү терс комментарийлерден алыс кылуу үчүн кабыл алынганы белгиленет. Ушул күндөрдөн тарта 16 жашка чыга элек Instagram тармагындагы чектөө кабылганы айтылат. Платформа жашы жетелектерде жарнамаларга тартууну чектеп, шектүү аккаунттарга алардын баракчаларын табуу алгоритмин татаалдаштырып койду. Жаңы технологиялар шектүүделген колдонуучуларды аныктап, өспүрүмдөр менен байланыштырбаганга аракет кылат. Боом Капчык айындагы жол кырсыгынан 5 киши жабыркаган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлайт. Кырсык кечээ 30 июлда кечке жук Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда болгон. Кызыл кочкол түстөгү Даево Nexia үлгүсүндөгү автоунаага каршы тилкени бөлүп турган бетон тосмого урунган. Унаадагылар балыкчыдан Бишкекке бара жатышкан. Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы 30 июлда Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кадамжай бекетинен мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган өзбекстандык 3 адамды кармашкан. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Өзбекстандын 1999-95-2001 жылы туулган жарандары коронавирус жок деген ПЧР тесттин жыйынтыгы жок чек арадан өтүүгө аракет кылышкан. Мындан улам алардын чек арадан өтүүсүнө уруксат берилген эмес. Алар жаңжал уюштуруп, милициянын талабына баш ийбегени кабарланды. Укук коргоо органдары мамлекеттик чек араны бузгандар менен тиешелүү иштерди жүргүзүп жатышат. Чүй облустук милициясы үйлөрдү тоноп жүргөн ууру балдарды кармады. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлайт. Милиция тараткан маалыматта кармалган балдар буга чейин дагы уурулук кылып жүрүшкөн. Маалым болгондой, кармалгандар Аламүдүн районундагы Лебединовка, Кырман айылдарындагы үйлөргө ууруга кирип, колуна тийгендин баарын уурдап келишкен. Бул боюнча райондук ички иштер бөлүмүнө 5 арыз түшкөн. Ыкчам издөө иштеринин алкагында шектүү катары 2001, 2003, 2004 жылы жана ошондой эле 1998 жылы туулган балдар кармалган. Тинтүү учурунда шектүүлөрдүн биринин сумкасынан Макаров тапанчасынын 4 огу чыккан. Алар уурдалган оокаттарды Ош базарында сатаары аныкталган. Кыргыз-Тажик чек арасынын тактала элек тилкесинин 40 чакырымы боюнча тараптар орток пикирге келип, документке кол койгонун Тажикстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Мындай макулдашуу эки тараптын делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссиясынын акыркы отурумунда жетишилген. Өкмөттүк комиссиялардын 40 чакырым чек ара боюнча бир пикирге келгенин министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка ырастады. Бөрүбаев Кыргыз-Тажик чек арасын аныктоо боюнча эки тараптык комиссиянын акыркы отурумдары түшүнүүчүлүк менен өтүп, чек араларды тактоодо жылыштар болуп жатканын билдирди.
Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгурочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.